Арбаңыздар, урматтуу биринчи эл аралык Бишкек кинофестивалынын ардактуу коноктору жана катышуучулары, бардык кино сүйүүчүлөрдү бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктайбыз. Биринчи Бишкек эл аралык кинофестивалы Кыргыз эл баатыры, жазуучу Чыңгыз Туракулович Айтматовдун 95 жылдыгына арналат. У меня с кино очень сложные и давние взаимоотношения, поэтому я считаю, что... Менин кино менен өтө татаал жана көптөн бери мамилем бар. Кинону адабияттын досу жана атаандашы деп билем. Кино бул канат. Куштун канаты сымал адабияттын канаты кино. Экран. Эгерде таланттуу экран болсо, адабиятта сөз менен жазылган нерселерди кинонун кесипкөй тили менен образ катары көз алдыңа чагылдырып берет. Андан тышкары шумдарды, музыканы, абанын жана шамалдын кыймылын кошсоң, кагаздагы чыгарма, текст, чыныгы тирүү өмүр жана анын чындыгы менен толукталып турат. Текстке экран аркылуу жан кирет. Текст оживает на экране. 2023 жылдын 17 ноябрынан баштап 21 ноябрына чейин Борбор калабызда 1 Бишкек эл аралык кинофестивалы болуп өттү. Маданият тармагындагы мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болгон бул кинофестиваль Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2022 жылдын 20 майындагы номеру 159 улуттук киноиндустрияны өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын кинематографиясынын мамлекеттик колдоо системасын мындан ары өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулду. Кино тармагындагы кесипкөйлөрдү бириктирүү, биргелешкен эл аралык кино долбоорлорду түзүү, дүйнөлүк киноиндустриянын көңүлүн Кыргызстандын борбору Бишкек шаарына жана жалпы эле Борбор Азия аймагына бурдуруу үчүн эффективдүү жана индустриалдык аянтча боло алат. Биринчи Бишкек эл аралык кинофестивалынын ардактуу коноктору болуп, кинематография чөйрөсүндөгү 50дөн ашык чет элдик эксперттер, атап айтканда дүйнөлүк ири фестивалдардын өкүлдөрү, киносынчылар, дистрибьюторлор, көз карандысыз режиссерлор жана продюсерлер, актерлор катышты. Бүгүнкү фестивалдын планетардык масштабтагы залкар жазуучу Чыңгыз Туракулович Айтматовго арналгандыгы Кыргыз Республикасы үчүн зор сыймык. 1960-70 жылдардагы кыргыз киносунун көркөм искусствосунун кереметтерин жараткан доорубуз кайталанып, экинчи ренессансы болот деп билебиз, күтөбүз. Биринчи Бишкек эл аралык кинофестивалы Кыргызстандын кинематографиялык коомчулугунун турмушундагы маанилүү окуя болот деп ишенем. Фестивалды даярдоого өз эмгегин жана чыгармачылыгын кошкон бардык катышуучуларга ыраазычылык билдиребиз. Бишкек эл аралык кинофестивалын ачуу көп жылдардан бери эле улуу муундардын оозунан угуп келгенбиз. Бул стратегиялык жактан дагы эң маанилүү иш-чаралардын бири болуп эсептелерин айтып келишкен. Улуу муун дегенде кимдер? Бул Актан Арымкубат, Марат Сарылуу, Темир Бирназаров, Эрзис Абжапаров, Садык Шернияз агаларыбыз ушул идея менен көп жолу баягы сунушталганын, баягы жыйындарда угуп калчумун. Чынында эле биз дагы ошо эл аралык кинофестивалдарга катышууда барып баягы конок иретинде болсун, катышуучу иретинде болсун, ошо эл аралык кинофестивалдарды барып көргөндө аянтчалары эмне үчүн жасалып атат, кандай жасалып атат, максат эмне деген суроолор болот да. Ошо суроолордун аркасы менен жооптор да бар. Эмне үчүн керек дегенде эң биринчи кезекте бул өлкөнүн маркасы. Иш-чаранын өтүп аткан учурундагы элдин маанайы биздин ушу Бишкек шаарында дагы ушул жогорку деңгээлде ушундай болгон иш-чараларды өткөрө тургандай биздин инсандарыбыз, биздин маданияттагы кызмат өтүп аткан адамдарыбыз, белгилүү адамдарыбыз көп экени көзгө көрүнүп, аябай жакшы мындай эмоцияларды тартуулады да. Биз дагы эл аралык кинофестивалда өзүбүздү татыктуу көрсөтө алат экенибизди мындай сезип, мен дагы мындай кичине сыймыктандым да бул иш-чарага. Чоң ыраазычылык билдиргим келет уюштуруучуларга. Себеп дегенде булар
ушундай иш-чара менен биздин Бишкек шаарыбыздын имиджинин көтөрүлгөнгө, Бишкек шаарынын дагы аты чыкканга чоң салым кылды. Биздин ушул шаарыбыздагы тургундарыбызга дагы ушу маданиятыбыз бар экен, ушуну көтөрсөк болот, алдыга алып кетсек болот деген бир чоң мисал кылып койду деген ойдомун. Эгер ушундай деңгээлде жүрүп отурсак, бул келечекте Борбордук Азиядагы чоң кино жыйындын борбору болуп калуу максатын көздөп жатабыз. Ал үчүн дагы талыкпаган эмгек жана сөзсүз түрдө каржы керек болот. Дүйнө жүзүндөгү фестивалдарда Борбор Азия деген өзүнчө позициялар ачылсын. Борбор Азия деген өзү географиясы пайда болсун, маданий жактан. Жана ошолорду көзөмөлдөгөнгө ар бир өзүнүн фестивалында жаңы бир селектор табыш керек да. Ошо бизди карай турган, бизден кеткен фильмдер ошонун столуна түшүп калгандай. Мейман достугубузду ушу келген конокторго ар бир Кыргызстандын кыргыз жарандары баардыгын кучагын жайып тосуп алышыбыз керек. Анан болуп аткан келген коноктордун фильмдеринен бирин калтырбай биздин шаарыбыздын тургундары, көрүүчүлөрүбүз көрүп баа беришибиз керек. Биз маданияттуу шаарга айланып, ушул дүйнөлүк эл аралык кинофестивалыбыздын баркын көтөрө турган биздин бул кино сүйүүчүлөрүбүз, көрүүчүлөрүбүз деп ойлойм. Кыргыз киносу өнүгүп, кыргыз киносунун эл аралык деңгээлдеги ордун көтөрөлүү деген максат болчу. Ошондуктан эл аралык конкурс, улуттук конкурстан тышкары да иш-чаралар болуш керек да. Бул жаштарга стимул берүүчү, жаштарды өстүрүүчү мастер-класстар, семинарлар. Анан эң негизгиси келечекте тартыла турган кино долбоорлордун питчингтери дагы. Себептен биз көп учурда ошону режиссерлор кинобузду сатканды билбейбиз, баарыбыз тартып алып, кинобуз даяр болгондон кийин эмне кылабыз деп кинобузду көтөрүп фестивалдарга чуркап калабыз да. Ошол жагынан дагы биринчиден өзүбүздү тарбиялап, өзүбүз продюсерлер өсүндө, экинчи жагынан кино сценарий жазылып баштаганда эле биздин кыргыз кинолору жөнүндө Германияда, Европада, Азияда, Кореяда, Америкага чейин продюсерлер, кинофестивалдар, дистрибьюторлор уга баштасын деген максатта. Фестиваль — это не только красная дорожка, не только открытие, закрытие и просмотр. Кинофестиваль бул жалаң кызыл килем, ачылыш жабылыш салтанаттары жана кино көрүү гана эмес, бизнестик кызматташтыкта мааниси бар. Питчингде Кыргызстандын гана эмес, жалпы Борбор Азиянын долбоорлору каралып жатат. Ошондуктан Казакстандан келген чоң делегация кесиптештерим көбүн эсе питчингге катышууга келишти. По стандартам, по всем, в жюри питчинга, не бывает так много людей. Когда питчинг проводится в рамках... Стандарт боюнча питчингдин калыс тартоонда көп киши болбойт. Ири кино маркеттин алкагында өтүп жаткан питчингтерде саналуу гана кишилер катышып, питчингдин катышуучулары менен жолугушууларды өткөрөт. Алардын долбоорлору менен таанышып, кызыктуу долбоор болсо, анын продюсерлерин, режиссерлорун жеке маектешүүгө чакырат. Бизде тилекке каршы мындай ири киномаркет жок. Ошондуктан биз көптөгөн эл аралык эксперттерди чакырдык. Кесипкөй байланыштар жаралып, биргелешкен долбоорлорго мүмкүнчүлүк түзөбүз деген максаттарыбыз бар болчу. Питчингдеги презентациялар боюнча айтсам, режиссерлор, продюсерлер жана алардын командасы тарабынан абдан жогорку деңгээлде даярдалган. Алардын көпчүлүгү презентация сунуштоо боюнча өтө профессионалдуу жана мага жагымдуу болду. Бул дагы команда топтоо менен алектенген, комиссиянын кылдат эмгектенгендигин белгилейт. I think the promotion of Kyrgyz film in China is very important. Кыргыз киносун Кытайда жайылтуу абдан маанилүү. Кытай мамлекетине Бишкек кинофестивалынын өкүлдөрүнөн делегация уюштуруп, сиздердин кинофестивалдарды Кытайда жана биздин кинофестивалдарды Кыргызстанда өткөрүү үчүн тажрыйба алмашуу программасын түзүүдө Кытай өкмөтү маанилүү роль ойнойт деп ойлойм. Жана ошондой эле сиздердин кинотасмаларды Кытайга жайылтууда, көрүүчүлөрдү көбүрөөк тартып, аларды кыргыз киносу менен тааныштырууда телевизиондук станциялар жакшы платформа болуп бере алат. In China, to approach the more audiences, let them be familiar with the films here. I was the jury of the Pitch Forum, and I can more things about the Pitch Forum, not about the screenings, but Мен питчинг форумунда калыстар тобунун мүчөсү болдум. Жана көп нерселерди баамдадым.
Презентациялардын баарына катыша албадым. Бирок тасмалардын планы өтө жогорку деңгээлде жана сапаттуу экен. Алардын ичинен 10-ун карап чыктык. Кыргыз жана казак кинематографиясы туура багытта бара жатат деп эсептейм. Мен өзүмдүн продюсердик баамыма 2-3 фильм планын тандай алдым. I could choose 2 or 3 film plans for mine to my producer way. Биринчи фестивалыбыз уже келерки жылга питчинг лабораториянын негизинде бизден 3 мыкты долбоор автоматтык түрдө Каннский кинофестивалга катыштыра алат. Сиздерде көп жаш таланттар бар деп ойлойм. Ал таланттар өсүп жетилет. Сиздердин киноиндустриянын перспективалары оптимизм жаратат. Азыр көп кыргыз режиссерлору пайда болду. Жана Бишкек кинофестивалы убагында башталды. Сиздердин кино заманбап доордо жашап жатат. Жана бул сонун мүмкүнчүлүк. Your cinema has arrived in the modern era. It's a good chance for you now. Национальный конкурс, и там в основном представлены работы молодых. Улуттук конкурста негизинен жаш кинорежиссерлор Асель Жураеванын, Айбек Дайырбековдун, Дастан Жапарулунун эмгектери менен биргеле улуу муундун өкүлдөрү Артык Сүйүндүковдун, Темир Бирназаровдун эмгектери сунушталыптыр. Бул Кыргызстанда акыркы 2 жылда тартылган тасмалардын жакшы панорамасы болду. Ким жеңишке жетишет, байгелер кандайча бөлүштүрүлөт, абдан кызык болуп турат. Эң мыкты тасма. Приз, гран-при, дорога Эдем. Режиссер Макар Крюков. Чоң рахмат барыңыздарга. Бүгін ушу жакшы күн болуп турат. 82 жылдан берки бир күтүп аткан бир чоң эл аралык Бишкек фестивалы ачылып, бүгүн жыйынтыгы чыгып отурат. Биз да ошонун негизинде мондай жакшы байгени алып отурабыз. Бишкек фестивалыбыздын өмүрү узун болуп, гүлдөп өссүн. Бишкек кинофестивалынын арышы кенен болсун, өмүрү узун болсун. Чоң рахмат. Как консультант Пусанского международного кинофестиваля. Мен Пусан эл аралык кинофестивалынын консультанты катары жыл сайын кыргыз кинотасмаларын биздин кинофестивалга тандап алам. Себеби борбор азиялык кинотасмаларды көрүп баштаганымда кыргыз тасмалары абдан жагып калды. Мисалы быйыл кинорежиссер Мирлан Абдыкалыковдун Кыз ала качуу кинотасмасын тандап алганбыз. Эң башкы байгеге ээ болду. Кыргыз тасмаларын биздин кинофестивалда көрүүчүлөр киносынчыларда жакшы кабыл алышат. Киргиз фильмы на нашем фестивале очень хорошо оценивают.
зрители, и киноведы, и кинокритики. С организацией такого фестиваля это нелегко, этому учимся годами, оно улучшается. Иногда Мындай кинофестивальды уюштуруу оңой эмес, үйрөнүш керек. Көп жылдар бою үйрөнүп келе жатабыз. Бара-бара мыкты болуп баштайт. Кээде фестивалдын уюштуруу системасы жакшы болуп, бирок көрсөтүлчү тасмалар аз болуп калат. Тандалып алынган кыргыз тасмалары абдан күчтүү жана мазмундуу экен. Бир нече жылдардан кийин бул потенциал түгөнүп калышы мүмкүн. Андыктан фестивалдын жана кино өндүрүшүнүн динамикасын сактоо керек. Исчерпается, потому что фестиваль показывает много фильмов. Так что надо как-то соблюдать динамику фестиваля и динамику производства фильмов. Güçlü, kuvvetli bir Kırgız sineması var. Bunun temellerini Күчтүү, кубаттуу кыргыз киносу бар. Албетте мунун өзөгүн Чыңгыз Айтматов бекем түптөп кеткен. Temel ve kökler var burada. Кинофестивалдын ичинде программалар көп болду да. Анан алардын бири дагы Айтматовдун 95 жылдыгына, фестиваль өзү эле 95 жылдыгына арналып атпай, ошонун ичинде алкагында Айтматов жана кино деген кинофорум болуп өттү. Анын да максаты ошондой, бул жөн эле келип сүйлөшүп тарап кетүү эмес. Бул фестивалды биз башында 3 жыл, 4 жыл коротуп кантип старт кылып алсак, дал ошондой эле келечекте 3-4 жылдан кийин, 5 жылдан кийин тартыла турган кинолорду бүгүнтөн баштап атап, мамлекет тарабынан көңүл бурулсун деп кылынган иш-чара. Нет настоящего без прошлого. Кино — это всегда вертикаль, это всегда понимание. Тарых болбой туруп бүгүнкү күндүн болуусу мүмкүн эмес. Кино да ошондой вертикалдуу байланышка ээ. Бүгүнкү күндөгү кино басып өткөн жолубуз. Ак кеме, Саманчынын жолу кандай гана күч, дем. Ак кеме тасмасынын адеп ахлактык деңгээли ушунчалык бийик деңгээлде бүгүнкү биздин кинодо ойго да келбейт. Ак кемеде бир эле кино тасма эмес, бир нече чыгарманын өзөгү бар. Ошондуктан Айтматовдун кино тасмаларын көрүп чыгуу, ал тууралуу форум өткөрүү туура иш-чара. Форумда докладтар гана эмес, жаңы долбоорлор сунушталды. Чыңгыз Айтматовдун уулу Элдар сунуштаган Залкар жазуучунун бала чагы тууралуу долбоор мага жакты. Мен бул кино тасманы күтөм. Өтө кызык, өтө сонун. Представлял сын Эльдар о детстве Чингиза Айтматова. Я говорю, я буду ждать эту картину. Это так интересно, это так здорово. Bu film festivalinin geleceğe de ışık tutması açısından Бул кинофестиваль келечекке жаркын жол ачып, биргелешкен долбоорлордун өндүрүшүнө себеп болот деген ойдомун. Айрыкча келечектин жаратмандарын, режиссерлорун, маданият ишмерлерин окутуп келген Кыргыз-Түрк Манас университетинде иш-чаралардын өтүшү жана студенттерибиздин ага жигердүү катышуусу өтө маанилүү. Açımızdan çok daha kıymetli oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Konogölgө катары чакырган үчүн биздин университеттеги орток Кыргыз-Түрк университети болгон үчүн партнер болуп катышты, бизде өнөктөш болуп. Ошондуктан биздин университеттин коллективинен бир топ кишилер ачылышына чакырылды. Биз катышып ошол жерде биринчиден эл аралык Бишкек кинофестивалынын өтүшүнө күбө болуп, экинчи жагынан ошол кубанычка ортоктош болуп, бир жерде сыймыктанып, бир жерде мындай руханий азык алып, аябай жогору баа беребиз. Биз үчүн да бир чоң окуя болду. Өнөктөш болгон үчүн университетте да түрк фильмдеринин жумалыгы өттү. Биздин студенттерибиз дагы ошол мастер-класстар менен жаңы фильмдерди көрүп, Түркиядан, телевизордон көргөн, ютубтан көргөн башка, бирок ал жерге алып келип көрсөтүлүп, анын талкуулары уюштурулушу, ага баа берүү, кээ бир жерлерин үйрөнүү, ошого катышкан кишилер менен суроо жооп алуу, бардыгы бир ордо болгон үчүн өтө жакшы таасир берди деген ойдомун. Özellikle Türk sinemasının sultanı addedilen Өзгөчө түрк киносунун султаны болгон Түркан Шурайдын келиши биз үчүн абдан баалуу болду.
кино тармағына қошқан салымы үшін бірінші ел аралық Бишкек кинофестивалінің атайын сыйлығы тапшырылып жатады. Special prize for contribution to world cinema. Cengiz Aytmatov'un memleketine geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Чыңгыз Айтматовдун мекенине келгеним үчүн абдан бактылуумун. Башталып жаткан биринчи Бишкек кинофестивали куттуу болсун. Кыргыз киночуларын, кесиптештеримди чын жүрөктөн куттуктайм жана ийгилик каалайм. Yürekten kutluyorum, onlara başarılar diliyorum. Ben Kırgız halkının ne kadar sanatsever olduğunu biliyorum. Кыргыз элинин маданиятты сүйөрүн билем. Бул фестиваль ийгиликтүү болсун, көп жашасын. Yıllarca sürsün diyorum. Фестивальдың жиынтығында ең мықты делген тасмалар таңдалып, атайын сыйлықтар тапшырылады. Ел аралық сынақта дүйнөдөгү күчтүү делген режиссерлордун дагы тасмалары көрсөтүлөт. Şimdi ödülü açıklayacağız. En iyi film. Hazır başka baygeneyi karabız. Sunday. Jekşembi. Bishkek el arasında festivalinin el arasındagının mıhtı tasması. Sunday. Director from Uzbekistan. The Grand Prix, $500,000 songs, ladies and gentlemen. Assalomu alaykum yana. Assalomu alaykum. Abdan razımın. Bishkekten algan 5-ci baygem. En mıhtısı, en manilüsü oldu. Ben burada diğer Türk ülkelerinden işte bugün Altay'dan, Saka'dan. Biz bul жерден başka Türk ellerinden, Altay'dan, Saka'dan gelgen murda görбөгөн tasmalardı gördük. Кинофестивальдын бул tasmalарды тандап, программасына кошуп дүйнөгө таанытуусу абдан маанилүү. Түрк дүйнөсү биримдигинин кинофестивали катары да өзгөчө орунга ээ. Бул кинофестиваль көптөгөн жылдарга улансын, көп жашасын. Жаш кыргыз кинорежиссерлору ушул жерден дүйнөгө багыт алсын, өздөрүн тапсын. Кудай буйруса, бул кинофестиваль көп жылдарды карытат. İnşallah uzun yıllar devam eder. Албетте бардык киноиндустрия эмес дүйнөгө болуп аткан бирок өзүбүзгө байланыштуу ошол арткабызный фестивалдарды, арткабызный бир индустрияны өзүбүзгө бурдук десек болот. Сулуулукту көрө билгениңе даңгыр жол ачылып атат. Көрүүчүлөрүбүзгө дагы. Ошон үчүн ак жол бул фестивальга. У нас в команде было очень много студентов, у нас много было выпускников, которые вот недавно... Биздин командада көбүнесе студенттер же болбосо дипломун жаңы эле алган бүтүрүүчүлөр эмгек кылышты.
Чындап айтсам, кинофестивалдын оор жүгүн 20-21 жаштагы волонтер кыздар көтөрдү. Алардын зор эмгегинин арты менен кинофестиваль мыкты өттү деп ойлойм. Кантип иштерди билбейбиз, кантип иш кагазын жүргүзгөнүн ошолорду чындыгында оор болду. Алып кеткенге, үйрөнгөнгө, себеби аябай кыска мүнөттө ошонун баарын үйрөнүш керек болуп калды. Жүрөгүбүз күйүп турганынан ошондо кыска мүнөттө аракет кылдык жасаганга. Я считаю, что для первого года это было очень удачно. И отзывы, которые мы получили от всех... Биринчи жолу өтүп жатса да абдан ийгиликтүү өттү деп эсептейм. Бул менин сөздөрүм эмес, калыстар тобунун мүчөлөрү, эксперттер да абдан ыраазы болуп, жогорку баа беришти. В полном восторге, им все очень понравилось, они очень довольны. If this is the very first time and it's already a good level, Биринчи жолу өтүп жатса да, мындай тажрыйба менен уюштуруп, чындап эле бийик деңгээлди багындырдыңар. Мындан ары да жогорку деңгээлде болууга тийиш. Сезип турам, кинофестивалдын жаркын келечеги бар. Артхаус кино тармагынын Азия жана Евразия киносунун ордосу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээсиңер. Чындыгында Кыргызстандын Кытай менен эки жактуу өз ара жылуу мамилеси бар. Бул жагдай эки өлкөнүн кинематографисттеринин ортосундагы мыкты кызматташууга шарт түзөт. I'll have to talk about Kyrgyzstan and the Bishkek International Film Festival to all of my Japanese producers and directors and actor friends. And then I think Биринчиден мен Жапон продюсерлерине, режиссерлоруна жана актер досторума Кыргызстан жана Бишкек кинофестивали тууралуу айтып барам. Япония менен Кыргызстандын биргелешкен ишмердүүлүгү боюнча көптөгөн Жапон режиссерлорунун жана продюсерлерин кызыктырчу учурлар бар. Кыргызстанда абдан кооз жерлер, тоолор, талаалар, көлдөр, шаардын өзү, меймандос эли жана чебер актерлору бар. Ошондуктан эки мамлекет биргелешкен долбоорлордун үстүндө иштеши керек. And create co-production movies. I think that's the key. Биз көп жылдан бери мындай эңсеп фестиваль болсо экен деп жүргөнбүз да. Анан кийин ошо буйрук экен. Анан мен дайым ойлочумун, бул жаш балдар качан бирдеме кылат болду экен депчи. Анан бул фестивалда негизи башында турган жаш балдар. Ак жол баш болуп да. Анан кийин колуңардан бирдеме келет экен деп ишенип атам силерге.